маселелерине бургум келет да. Биз эгемендүүлүк алгандан бери өз алдынча мамлекет болгонубузга мына 30 жыл болду да. 30 жылда 32 өкмөт алмашты. Бирок биз ушул кезге чейин кылымдар бою достукта, ынтымакта жашап келген өзбек, тажик, боордош элибиз менен болгон чек араны алигече так аныктай албадык да. Мунун айынан көп жылдан бери мына чыр чатактар токтобой келет да. Эми бул туура эмес. Биз кошуна мамлекеттер менен ынтымакта, достукта жашашыбыз керек. Мына биздин акыркы эле мезгилде Баткен областында болгон окуялар, Жалал Абад областында, Аламкы районунда болгон окуяларына күбө да. Биздин чек арачылар ошол жерде чек араны кайтарып атат да. Алардын жумушу бул чек араны кайтаруу. Ал ошол жерде жергиликтүү элге түшүндүрүү иштерин бул жергиликтүү жетекчилер гана туура түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек да. Бул жакшы жүрбөй жатат бүгүнкү күндө. Ошол жергиликтүү бийлик ошол эл менен тыгыз байланышта иштесе, түшүндүрүү иштерин алып барса, мен ойлойм мындай чыр чатактар аз болмок. Тилекке каршы мына бүгүнкү күндө өзүңүздөр жакшы билесиздер, өкмөттүк комиссия бар. Бул дагы жакшы иш алып бара албай жатат бүгүнкү күндө. Алар болсо ушул өкмөт тараптан туура түшүндүрүүлөрдү айтса, ошол комиссиянын составында карашыбыз керек. Себеби жылда өкмөт алмашкан сайын ошол комиссия дагы алмашат арасында. Ушулар дагы мына мисалы жолугушууларга барганда даярдыгы жок. Өздөрү билбейт картаны кай жерден өткөнүн. Ушундай биздин кошуна мамлекеттердин айтып атат, бул даярдыгы жок келишет. Биз ким менен сүйлөшөбүз, кандай сүйлөшөбүз деген сөздөр чыгып атат да. Ушул комиссиянын составында бүгүнкү күндө бир так карап көрсөңүздөр, ал жерге бир профессионал, ушул чек араны түшүнгөн, жердик картасын түшүнгөн адистер барса, мен ойлойм жакшы болот эле да. Анан мына ушул негизде ушул сиз Алмаз Акчужанов, ушул өкмөттө ушул өзүңүздүн көзөмөлүңүзгө ушуну алып, ушуну тез арада ушу бир жолго салсаңыздар жакшы болмок да. Себеби бул чыр чатакты биз эртели кеч токтотушубуз керек да, туурабы? Ошон үчүн чек ара маселеси бул оор маселе билебиз. Ошондуктан бул чек ара маселесин бүгүнкү күндө ушул тез арада ушул жолго салууга сиз өзүңүз лично бир көзөмөл алыңызчы өкмөттө. Рахмат. Башка сөз жок.